Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Оразбек Молдалиев коопсуздук маселелери боюнча адис жана саясаттануучу боюнча адиссиз. Рахмат убакытты алып келгениңиз үчүн. Мына акыркы мезгилде өткөн аптада Жогорку Кеңештин комитети курултай жөнүндөгү жаңы мыйзамды биринчи окуудан кабыл алуудан баш тартты. Бул идея көптөн бери эле келатат. Курултай болуш керек деп конституциядагы кирип калган. Кандай айырмасы бар курултайдын башка бийлик органдарынан? Курултай деген идея бул көптөн бери айтылып жүрөт. Курултай башкармайынча биз алдыга жылбайбыз. Себеби бул парламент деген Европанын тиешелүү деген аргументтерди айтып жүрүшөт. Аргумент ар кандай түшүнгөнү боюнча биз өзүбүздүн ата-бабабыздын салты менен башкарышыбыз керек, ошондо жылабыз дегендер деле бар. Ну это на теоретическом уровне. Эми башка кошуна мамлекеттерде деле бир курултай менен башкаралы деген инициатива андай эмнелер жок. Ошо өздөрү Олий Мажлис, Жогорку Кеңеш деп биздики деле Жогорку Кеңеш деген курал Монголия болсо курал кылып, ошондой эле ошо монгол тараптан келген эми бул негизи курултайдын түшүнүктөрү. Бизде ошол Бакиевдин убагында көбүнчө курултай менен өткөрөлүк курултай жасайбыз деп жүргөн. Курултай болду 2005 март революция, Тюльпанова революция, ошо курултайлар чогулуп сүйлөшүп жүргөн, ошол ишке ашты. Бирок курултай бул жерде бийлик органы болгон жок. Чогулганга чогулуп атабыз, курултай өткөрөбүз деген аталыштан башка аны азыр башкаруу системасына алып келели деген идея, бул башка идея. 2010 жылкы революциядан кийин атайын ошол кезде убактылуу өкмөттүн убактылуу президент, убактылуу өткөн мезгилдин Отунбаева атайын бир кадрларды берип, биздин бөлүмгө тапшырып, ушунун үстүнөн иштегиле да, ушул маселени карап чыккан анткени конституцияга кирди да, 2010 жылдагы конституцияга. Ошондон баштап ушул идея көбүрөөк жандана баштады. Ошол кезде мен айттым, мыйзамды Косаков жазып берди. Ушул проектсин Косаков. Ушул карап талкуулаганда Улуттук университетте жактырбай коюшту. Биринчи пунктуна Кыргыз мамлекетин курултай башкарат деп жазылыш керек дейт. Анан ушул жерден талаш тартыштар чыкты. Курултайчылар эмес, эксперттер айтышты, бул конституция болуп калбайбы андай болсо. Мамлекеттик түзүлүш конституцияда аныкталып атпайбы? Анан кийин мамлекеттик курултай башкарат дегенде бийликтин кандай башка бутактары кандай болуп калат? Негизи эми баягы калыптанып калган Вестфаль модель боюнча улуттук мамлекеттин башкаруу системасы калыптанып калган да, 1400 жылдан аштан калыптанганына. Ошол 1648 жылы түзүлгөн модель. Бийлик эмне үчүн бөлүндү? Европа 30 жыл согушкан. Дин аралашкан башкарууга, баягы башкаруунун формалары, биз азыркыча айтканда үй бүлөлүк башкаруу, королдор, падышалар башкарган заман болгон. Анан ошол кезде бийликти бөлөлү, динди мамлекеттен бөлөлү, өзүнчө болсун. Анан ошол мамлекетте парламент, сот бийлиги, анан кийин аткаруу бийлиги болгон 3 багытта бололу деген модель. Анан ошол иштеп жүрөт. Анан алба бизге ылайык эмес дегендери бул эми мындай да иштетип көрө элекпиз биз. Бизде бир наразылык чыкса эле, кыйынчылык пайда болсо эле, бул конституция бизге жарабайт экен. Уш конституцияны өзгөртүш керек экен деп президенттиктен кеттик. Аскар Акаев мына президенттик башкаруу деп отуруп, узурпация кылып салып, үй бүлөсү башкарды деп. Бакиев болсо мен өзгөртөм деген, бир ай башкаргандан кийин айтты, ушул жакшы эле конституция экен деп. Болбой оппозициянан ошол жаңы конституция кабыл алынганда ноябрда, декабрда кайта Бакиев күчкө салып мурунку парламенттик башкарууга өтөлү деп аткан модельди алып таштап кайта президенттик башкарууга өткөрүп койду. Ал 2010 жылкы окуялар менен бүттү. Ошондо уже айтышты, бул бизге болбойт экен.
баарлап парламенттик президенттик башкарууга өтөлү дагы анан акырындык менен парламенттик башкарууга өткөзсөк болбойт экен деген ойлор чыкты да. Ошол кезде ошо конституцияга кирди курултай. Бирок ал курултай башкаруу деген кирген жок. Мындай кеңеш бере турган ошондой орган катары. Бирок биздин курултайчылардын талабы ошол 2010-жылкы талкууларда мындай дешти. 2011-жыл мамлекетти курултай башкарсын дейт. Курултай жерлерден шайланып келет да, анан президент 1 жылда отчет берет. Эгер президент ушул туура эмес, жакшы эмес, иш жылбай атып десе, президент алып салат курултай деген ушундай полномочияларды берди. Бул парламенттикинен да ашып кетти баягы болочок функциялары. Анан импичмент механизм каякта калат, ал жөнүндө да белгисиз болуп калды. Президент импичмент жарыяланыш керек да анан. Ошентип олтуруп, ошол идеяны ишке ашпай ошо мыйзамды кабыл алдыргыла десем дагы болбой коюшту. Кийин дагы сунуш кылдым. Мыйзамда дегенде өткөрүп алгылачы, адаптировать этип туруп, мыйзам менен иштегенде алдыга жылган жакшы болот деп болбой коюшкан. Кийин анан айтышты, кап ошондо өткөрүп алсак болмок экен деп. Мына мыйзам эмгиче өтпөй жүрөт. Эми бул жерде кемчиликтер мындай да, дегенде өздөрү эмнени каалап атканын тактап алыш керек. Негизи мындай чоң маселе улам кадам менен жылыш керек да. Ал бир эле сразу эле бир чоң маселеге чечишке болбойт. Калыптанып калган бийликтин 3 бутагы бар. Курултайды каягына коебуз? Андай болсо да кылыш керек. Бизге ошо курултай деп туруп, жогорку кеңештин атын курултай коелу. Курултайга курултайчылар сунуш кылган кадрлар келсин, өздөрү дагы башкалар келсин, альтернативный болуп туруп. Же болбосо жогорку кеңеш двух палатный болуш керек. Эл өкүлдөрүнүн палатасы мурунку, анан законодательный бар эмес беле бизде. Эки двух палатный өтпөдүк беле Акаевдин убагында. Эл өкүлдөрүнүн курултайчылар келгиле, бирок бул жерде легитимность деген маселе келип чыгат. Алар да шайланып келиш керек болот. Элдин добушун алып алыш керек болот. Анан ошол жерде дагы мындай эмелер бар. Биз жөн эле ушул прямым голосованием эле курултай ушинтип эле шайланып калабыз. Анткени эгерде мына азыркыдай шайлоого катышканда добуш сатып алмай болот, искажение болот деген ар кандай шылтоолор бар. Бирок биз муну менен алдыга жыла албайбыз. Ошону эми бир курултайды четке кагып таштаган деле болбойт. Бул идея айтылып жүрөт. Бирок ошону адаптировать этиш керек да. Эгерде азыркы мына калыптанып калды деп атпайсызбы, 3 бутак, бийликтин 3 бутагы. Эгерде ошол ар бир бутак өзүнүн милдетин так аткарып, мамлекетти өнүктүрүп, коомду өнүктүрсө, курултай жөнүндө эме чыкпайт эле да сөз. Ооба. Бул деле жөн жеринен чыгып аткан жок да. Бул башкаруу ыңгайсыз болуп атат, ылайыксыз болуп атат. Коррупциялашкан элдин мүдөөсү эске алынбай атат. Шайланып алгандан элди унутуп калып атышат. А курултай болсо элди унутпайт эле. Бул тоже теоретически. Курултайчылар шайлангандан кийин деле ошо элдин ошондой эле болот. Бюрократиянын өзүнүн мыйзамдары бар да. Анан эми жанагындай вариант кылып жасап көрсө болот эми. Карам, элдин мына азыр мындай болду да бизде. Одномандатный менен тиги партийный тизме менен экөө тең эле келбедиби? Одномандатныйлар биз элге жакыныраак болобуз деген ой менен одномандатный киргизилди. Элдин мүдөөсүн канча ушулар чече алат, бул тоже вопрос. Ал элдин мүдөөсү деген эмне болуп атат? Көпүрө салып бер, жол салып бер, мектеп салып бер, бала бакча салып бер. Анан бул бир депутаттын колунан келе турган маселе эмес. Мамлекет, өкмөт бюджетке акча түшүп, анан ошондо чечиле турган маселелер да булар. Анан ошол бул идеяны жөнүндө четке какпай эле, ушуну карап көрүп, анан бир консенсуска келип, курултайчылар дагы, каршылар дагы анан ошону ушинтип чечиш керек бул маселени. Эми дагы бир маселе бар да. Курултай бизде кыргыздардын тарыхында эмне маселе чечтиле деп сурасаңыз, эмнени чечтик эле? Мүмкүн чечкен байыркы заманда. Бирок жазылып калган эмес да. Жок, ал мындай да. Ал кездеги чечилген задачалар азыркыдай эмес болчу да. Азыркы. Көчмөндөрдүн эмне деген проблемалары болот. Жайыт маселеси, башка маселелер, уруулардын ортосунда чабыш болуп, ошону элдештирген деген маселелер болот. Согушка чыкканда кимди хан кылабыз деген. Ооба.
кимди эме кылабыз, эми кандарды көтөргөндө курултай чечпесе керек, эми уруулардын башчыларынын ортосунда консенсустар, анан ошолордун чогулушу мына кийинки эле мисалдардан Ормонханды хан шайлап азыркы балыкчы шаарынан, эми Ормонхан Кыргызстанды башкарды эле ошондон кийин. Тарап кеткенден эле баш берип койгон, ошондон көп алыс деле кеткен жокпуз биз. Ошол дейстерибиз. Бул жерде курултайдын бир жакшы милдети мында. Кыргыздарды, Кыргызстандын элин бириктирген милдеттин үстүнөн иштесе, ошондо иштерди жасаса мыйзамды кабыл алдырып, мына курултайдын колунан ушулар келет эле. Ошондо курултайдын авторитети да көтөрүлөт эле да. Бизде шайлоо болгон сайын эле бөлүнүп, жарылып эленен бийликке баланча облустан баланча киши коюлду, тигил жактан эч ким шайланбай калды, бул жерден коюлбай калды. Бүт эле баланчалыктар болуп атат, анан бүт эле баланча облустун кишилери болуп атат деп эле бийликке келгендердин кимди кызмат койгонун эле санагандан башка эрмек жок болуп атпайбы? Мүмкүн бир мындай жакшы, чын эле акылман, элдин кызыкчылыгы үчүн күйгөн адамдар чогулса ошондой курултайга, анан айтып, маселелерди ачык айтып, элге баягы радио, телевидение аркылуу айтып, анан эл ошону ушундай чын эле дегендей болсо жаман эмес. Башкалар да уга тургандай кылып, ошончолук кадыры болуш керек да ошол чогулган адамдардын, алардын айтканын бийлик уга тургандай. Бирок президенттен отчет алабыз, биз баланча министрди алып салгыла жумуштан десек, алып салыш керек десе, анда жанагы бүт эме бузулуп атат да, тартип, бийлик тартиби. Бул жерде баягы бийликти башкаруунун системасына аралашып кийлигишкен жерде, бул жерде мындай нааразычылыктар болот. Анан стабилдүүлүк бузулат, туруктуулук бузулат. Бийликтин өзүнүн эмеси бар. Эрежелери. Компетенттерине карап коет, ушундай деп. Анан бул жерде бир маселе бар да. Мынарын сиз деле билесиз. Бизде бир улуттук лидер барбы? Курултай ошон үчүн иштебейт. Ар ким эле өзү кыйын. Менден кыйын ким бар деген андай болбойт. Улуттук лидер болуш керек. Хотя бир ар бир облуста бирден облустун эли уга турган лидерлер деле мындай көрө элекмин да мен. Аксакалдар бар. Устукан ала турган жашына карап. Бирок ушу кадыр барктуу, калыс сүйлөгөн, анан бирдеме болсо эле дежурный аксакал дегендер көп болчу бизде. Анан азыр деле дежурныйлар бар. Бирок эми алар авторитет эмес да. Анан мындай ошого карап анан иш кылсак жакшы болот эле да. Анан ошол эгер авторитетный, неформальный лидерлер, аны менен бийлик эсептешкенге аргасыз болот да. Партийный лидерлер деп алып. Анан бул ойлонто турган маселе көп бизде. Улут майдаланып кетти. Себеби дегенде бул баалуулуктар азыр башка болуп калды. Эл кимди барктайт? Кимдин колунда акчасы бар болсо, ким бай болсо, ошону байкыктап калды. Анан ким кызматта болсо, анан кимдин баласы кызматта болсо. Анан жөнөкөй өзүнүн турмушу менен өзү жашаган, бирок мындай акылдуу кишилер деле бар, бирок алардын сөзүнө эч ким укпай атпайбы? Өтө эле мындай өтө эле прагматикалык жакка бурулуп кеткен. Коом өзгөрүп кетти. Ошону биз ошону эсеп алышыбыз керекпиз. Анан жана курултай менен башкаралы деген идея жаман идея эмес ал. Ошол курултай болуп, ушундай болуп, ушундай эмелерден сөздөрдөн айтып отуруп, жакшы идеяны айтып, анан давай курултай башкарсын деген аны любой эле киши айта алат. Мына мен курултай түзүп коем, кел президент жыл сайын отчет берип турсун. Анан да хорошо бир жыл сайын квартал сайын отчет берип турсун десе, андан да эме болуп калат, жесткерээк болуп калат атпайбы? Ойлонуп, анан эми бул мындай да, мамлекеттик башкаруу өзү теориясы бар. Өзүнүн практикасы бар, калыптанып калган. Кандай кылып башкарылыш керек? Ошол жанагы электромобиль деле, бензин менен жүргөн машина деле ошол принциптери бар. Физиканын закондорун эске алыш керек. Анан кийин биз өзүбүзчө момундай жасайбыз десек эле, анан кийин ал же үч дөңгөлөктүү мопед эмес, же бир тиги велосипед эмес, бир нерсени сунуш кылгандай болбой, ошол башкаруунун эмесине ылайыктап турган жасаш керек да. Кыргыздарда мына мисал үчүн караңыз.
эмгиче атагы чыгып жүргөн, Каракылды какчырган Калгул деп эмгиче айтылып жүрбөйбү? Аябай калыс киши болгон. Ошондой калыс кишилер болбосо дагы ошонун бир кичине жакындай турган калыс кишилер болсо, бийликте ошондон сезет эле да. Калгулда бий, байыбы, ханыбы тайманбай эле бетин айткан да. Мындай болуш керек, могу туура эмес, мындай кылган болбойт деп. Анан чечилбеген доон ошол келип, анан бийлер чогулуп, мына судебная справедливость деген үлгүлөр бар бизде. Ал бийлер анан эми бул шайлоонун механизмин бузган бизде болгон, болуштар шайлаган кезде. Азыркыдай баягы ташыртканда ташын бияка салып, бияка салып койгон болгон махинациялар ал. Эми тарыхты алып көрсөк, байыркы заманда эл мынчалык көп эмес, мындай чакан болуп, мынча миллион эмес кезде чын эле эл чогулуп, жанагыдай орустардай вече деп, бизде курултай дегендей ошол жерде чечилчү. Бирок эл көбөйгөн сайын баарын чогулта албай калганды. Ошон үчүн бир айылдан баланча адам, өкүлчүлүк ошондон келип чыкканда. Ошентип отуруп анан парламент пайда болуп калып атпайбы? Конечно. Ошон үчүн курултайдын идеясы ушул эле парламент. Ошол эле. Анткени жанагыдай 7 000, 10 000, 20 000дин ичинен бир адам ошончо добушту алып, бир депутат келип атат. Мурда байыркы заманда мынчалык көп адам болбогондо чогулуп, баары эле чогулуп чечилчү. Ошон үчүн курултай өзү нукура эмеси боюнча маңызы азыркы парламент. Конечно. Болуп атат. Анан бирок бул биздин парламент элдин каалаганын, элдин мүдөөсүн, элдин кызыкчылыгын ойлобой калгандыктан карапайым элде ошондой баягы байыркыдай курултай кылсак дейт. Бирок ошончо адилеттүү болот беле деп ойлоп атат. Туура айтасыз. Бирок заман өзгөрдү да. Антип элдин баарын чогулта албайбыз баары бир 5000 адамдан бирөө барсын дегендей болуп калат да баары. Ошол эле парламент болот. Ошол эле парламент болот. Бул жерден жанагы саптай албаганийнеден көрөт болуп атабыз да. Конституция жаман, конституцияны өзгөртө коелу дейбиз. Анан бул парламенттик биз парламенттик башкарууда жашаган жокпуз. Эл баягы парламент ат эле болду. Өтөбүз деген механизмде эле биз парламентаризмде жашадык деп ойлоп атат. Жок. Анан кийин эми жасай элек нерсени эле жамандап атабыз. Макул эми президенттик башкарууга келип, азыр деле жамандап атпайлыбы? Бирден айтабыз, президенттик болбойт экен, баары кайта эле президенттик парламенттикке баралычы деп. Бул эмнеден кабар берет? Бул Бисмарктын айтканы бар. Жаман мыйзамдар менен бирок жакшы чиновниктер мамлекетти алдыга жылдырып кете алат деген. Жакшы мыйзамдар менен бирок компетенциясы азыраак чиновниктер мамлекетти алдыга жылдыра албайт деген. Мыйзамдан көрбөшүбүз керек. Бизде деңгээлибизди көтөрүш керек. Кадровый потенциал начар болуп атпайбы бизде. Дипломду жасалма диплом дегендер чыгып атканы мейли, андан башка деле вообще жогорку окуу жайларыбыз дипломдорду көпчүлүгү эле вуздардын, баардыгы эмес, жакшы вуздар бар бизде. Эптеп эле диплом бермей вуздарга айланып калган жогорку окуу жайлар бар болуп атпайбы бизде. Анан ошо кадрлардын потенциалы, билим деңгээлин төмөн, ошол мамлекетти кантип башкарат ошолор. Мына наглядно карагыла. Машина айдаганын праволорун саткандан канча авариялар болуп атат бизде. Канча автошколдан жаап атат текшерип туруп. Ошондой эле маселе болуп атпайбы? Мамлекетти кыйратып салганга, мамлекет алдыга жылдырбай калган ошол кадрларыбыздын компетенциясы аз болгон, жакшы кадрлар бар. Конкурска жарыялап, мен жана сизге мисалын айтып бердим. Аябай жакшы жаштар бар бизде. Ошолорду алып келиш керек, ошолорду өткөрүш керек, ошолорду анан аралаштырыш керек. Бул тажрыйба деген чоң маселе, билим деген бир маселе. Андан кийин уже мындан тажрыйба алыш керек болот. Анан жанагы курултай болсо эле алдыга жылып кетебиз деген бул бир иллюзия, чынын айтканда. Мына Маркс деге Энгельстин деле китебин билесиз. Происхождение семьи, частной собственности, государства. Бүт эле ошол уруучулук замандан баштап үй бүлө пайда болгонун, анан жеке менчик пайда болгондон мамлекеттин түзүлүшү жана сиз айткандай парламентаризм башка жолдорго элдин представительствосу келип чыккандан калган да. Уруучулуктун да жакшы жактары бар. Анан кийин ал уруучулуктан өтүш керек болот да. Биз уруучулук менен кала берген мамлекеттерди көрүп атпайлыбы? Эң күчөөнүгө албай согушуп, согуштун мына мисалы үчүн жүзүндө кошуна Афганистан.
урууга бөлүнүп отуруп азыр кичине бир консолидация кылалы, Талибан бириктирели деп. Бул Талибан пуштундардын урууларынан чыккан. Пуштундардагы чоң урууларга бөлүнөт, кичине урууларга бөлүнөт. Эки чоң уруу, каршылашкан эки чоң уруу бар буларда дагы. Көрдүңүзбү? Уруучулуктун залдарынан булар уруучулук бириктире турган кылып пайдаланган аракет кылып атышат, бирок ошол жылдар албай атышпайбы? Бирок Аларда да лой ажырга бар. Биздин курултайда болгон совещательный голос менен аксакалдар келип чогулуп, ар уруунун аксакалдары, духовный авторитеттер келип чогулуп, сунушун берип кетишет алар деле. Бирок биз кызматтан алалы, биз мынталы деген эме жок аларда. Сунуш берген болсо, жакшы сунуш болсо, кайта сүйүнөт да. Да, бийлик сүйүнөт эле да. Анан ссылка жакшы айтылды деп. Лой ажырган сунушу менен мындай кылып атабыз деп. Ошондой, анан ал жакшы сунуш бериш үчүн бир авторитеттүү, билимдүү, илимдүү, турмуштун өйдөчө менен ысык-суыгун көргөн адамдар болуш керек да. Бизде негизи ушул кесипкөй адамдарды пайдаланган жагынан көп эле аксап атабыз. Башка жагын деле алалы да. Мына айыл чарба мамлекетпиз биз. Аграрный. Ошо айыл чарбада жакшы көп министрлер иштеген бизде. Көздөрү түрүү көп эле аман-эсен эле жүрүшөт. Ошолордун бир кеңешин алып, мына айыл чарбабызды мына кандай кылсак болот? Мына былтыр чүйдө суу кургакчылык болду, суу кененилеп алып, бул бардын жогу болуп атат да, чынын айтканда. Ой, бир кеңеш керек да, ошолор ойчу кеңеш түзүп коюп, алардын акыл эмесин, опыт тажрыйбасын пайдаланыш керек да. Андай деле жок болуп атпайбы? Мен өзүм билем, мен өзүм кыйратам деп эле. Анан айласы жоктон ушу курултай түзсөк болот эле деген идея да ошондон чыгып атат да. Ошон үчүн бул жерде өтө эле биз баарын башкарабыз деген менен ал бул мамлекетти башкаруунун өзүнүн мыйзамдарын жакшы билбегендиктен келип чыгып атат да. Биз мамлекетти барып алып кыйраталы дегенден эмес, бул деле жакшы идея менен, но хорошими намерениями вымышленный дорого в ад дегендей. Да. Ну, мындай радикалдуу бир нерсени эметип көрсөк, карап, батыштыкы деп атпайбызбы? Парламенттагы батыштан үлгүсү өкмөт деле, жанагы соттор деле, биздин өзүбүздүн сотторубуз жакшы болгон мурда дейт. Анда баарын жоюп салып эле, жалаң жанагыдай көчмөн илгерки замандагыдай курултай кылып, анан жөн ошол жерден жолугуп, такыр башка принцибиндеги башка бийлик жасаш мүмкүнбү? Азыркы заманда кыйын го. Бул баарын ушулар батыштык экен туура эмес деп коебуз дагы. Президент дегенде анда хан дебейлиби? Жогорку кеңешти курултай дейли. А содержаниясы мамлекетти башкаруунун сути ошондой эле калат да. Баары бир. Ат өзгөргөн менен. Бийлик башкаруу дегенде принуждение. Ошо аргас кыласың. Силовой структуралар бар. Мыйзам бузса кесе турган аппараттар бар. Ошолордун баары эле бул жөн эле бир ойлоп чыккандан болобу? Турмуш ошого алып келген муну. Муну батышта эле, чыгышта эле бардык мамлекеттер эле колдонуп атпайбы? Ошол бүт тажрыйбанын баарын миңдеген жыл калыптанган, чогулган тажрыйбанын баарын четке кагып салып эле курултай кылыш керек дегенде, анда баягы эле байыркы жапайы убактагы жапайылчылыктан жаңы чыгып келаткан убактагы тартип болуп калат да. Ошол өнүгүүдөн артка кетип калган болуп калат деп айтасыз. Жанагы Салижан Жигитовичтин айткандарын сиз экөөбүз жана сүйлөштүк, ал киши бекер жеринен айткан эмес. Биздин интеллигенциянын көзү желкесинде деп. Айткан себеби алдыга карап, өнүгөлү, прогрессти карайлы дебей, артын карап, баягы өткөн замандагыдай кылалы, уруу бизде ушундай инициатива болгон. 40 уруудан бирден депутат кылалы, 40 уруудан шайлансын. Анан бизде азыр 40 урууга кирбеген кыргыз эмес элдердикин кандай кылабыз? Анан кайта ошо уруучулукту жандандырганда биз анда алдыга өнүкпөйбүз. Анын уруучулукка бөлүнгөн нерсе дагы бөлүнө берет. Ал консолидация кылганда уруучулуктун эмеси биз капитализмди курбай уруучулук заманда калып калдык да ошон үчүн. Мына караңыз, Британский Индия, анан Россия империясы келип буферный зона кылып Афганистанга кирбейли деп калтырып койду эле. Афганистан ошол 19-кылымдагы ситуация боюнча калып калбады. Өнүкпөй эле. Жете жакын эмес, жебе жакын эмес болуп. Индияны салыштырып караңыз.
Индия деген азыр атомдуу куралы бар. Информациондуу технология боюнча алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин бири. Парламентаризм аябай жакшы калыптанган. Самая большая демократия деп парламенттин демеси боюнча Азиядагы чоң демократиялардын бири Индия болот. Өзү деле жарылуучулугу бар, башка маселелери бар, бирок ошону стабилдүүлүк менен кармап, ошону башкарып берип атпайбы? Ошолордун баарын карап көрүп, изилдешибиз керек да биз. Эми жана көзү желкеде дебедиңизби? Ошо желкеде болгондо дагы тарыхты билбейбиз да. Тарыхты жакшы билбей атпайбы? Чыккан эмеспиз толук жанагыдай. Ошол кездеги жана курултайдын тарыхын жазган барбы бир эмгек мындай? Бул туура айтасыз. Көбүнчө эле мындай мифотворчество менен заниматься эткендер көп. Бизде ушундай болгон, илгери ушундай болгон десе, ошондой болуптур деп эле ал баягы кыргыздар өзүбүз жазбаган менен жазма тарыхтар бар. Мына мисалы үчүн Кытайдын эмелеринде, архивтеринде, Сианда бизге келип биринчи келген элчинин эмеси да турат, жанагы фигурасы, восковый фигурасы. Аты жөнү баары жазылып, ошону жазган эмгектери бар. Биздин Ордук Азияда момундай элдер бар экен. Аттарга чейин жазган. Небесный аргамак иеси у них кыргыздарда деп. Анан кыргыздарга калган, Кыргыздын кагандын императордун жазган катын негиздик кылып 2200 жыл мурда эле биз Кыргызстан мамлекеттүүлүгүбүз деп эле жасай койдук. Мейли. Ошол арабтын исследовательдерин жазгандары бар, фарси, персиан изилдөөчүлөрүнүн эмгектери бар. Ошолорго таянып жасаш керек да. Анан ушундай болуп турду. Анан жакшы жагы, жаман жагы болот. Дүйнө жүзү эле мына бизден башка элдер, Европанын элдери деле көчмөн эл болгон. Бир кезде. Отурукташкан, Греция, байыркы Рим, алар биринчи цивилизация, ошолор отурукташкандар болгон. Байыркы замандарда. А тегерегиндеги эмне үчүн немистерди алар варварлар деп койгон. Ошондой алар Европада деле көчмөн элдер болгон. Акырындык менен отурукташ, анан кийин аттын ордуна паровой машиналарды минип, пароходдорду минип, паровозду ойлоп чыгарып, цивилизация кетти абдыга. Көчмөндөр көчмөн бойдон эле калып калдык ошойдон. Анан кайра ошону менен мактанабыз. Мына Кытай компастты ойлоп чыккан. Жибекти ойлоп чыккан. Кагазды ойлоп чыккан. Китепке брошюра өткенде ошону Европа пайдаланбадыбы? Компастты кораблине коюп, определить этип келип туруп Кытайдын өзүн полуколония кылып таштабады. Ошол кагазга картаны түшүрүп дүйнө жүзүн. Цивилизациянын өзүнүн мыйзамы бар өнүгө турган. Мына Арнольд Тойн цивилизация перед судом истории деп. Ошолорду карап, салыштырып, анан биз албетте өзүбүздүн жолубузду табыш керек деп атабыз. А дегенде мында бир салып койгон чыйыр жол менен басып, мамлекетибизди өнүктүрүп көрбөйлүбү? Велосипед жаңы ойлоп чыгарып кереги жок. Ошол эле Тойнби айтканда, көчмөндөр цивилизациясы өнүкпөй калган цивилизация деп. Ошон үчүн көчмөндөр бойдон калып калганбыз да биз. Анан дагы Советтер Союзунун пайдасы менен билимдүү болдук, илимдүү болдук, бирок баягы уруучулуктун эмесинен социализмге өтүп кеттик, уруучулукту жойдук деген анын миф. Уруучулук бойдон эле калып атпайлыбы азыр? Биздин убактыбызда аяктап калды окшойт. Идеясы балким жаман эмес, бирок жанагыдай баарын чечип, баарынан отчет ала турган дегендерди балким корректировка кылып, бир оңдоп, өзүнчө бир ылайыкташтырып, бир консенсус таап, анын үчүн жакшы юристтер жана салт, кыргыздын салтын, баягы тарыхты билгендер баары чогулуп бир жакшы нерсе жазаш мүмкүн го. Бул идеяны жөн эле таштап койгонго болбойт. Карап, көрүп, анан биздин азыркы заман, азыркы турмушубузга адаптировать этип жасап, жанагы хотя бы двух палатныйдын бир идеясына кошсок болот. Өйдөгү палатасы мейли курултай болсун. Бир жагы эл өкүлдөрү болсун. Сенаттай болуп. Сенат. Мына мисалы үчүн Афганистанда президенттин өзүнүн полномочиясы бар. Определенный bir количество депутатты өзүн назначить этип коет. Ошол 15 миңден жогорку саны көп болуш керек да, ошол элдин өкүлдөрүнүн. Анан биздин кыргыздар 15 миңге жетпейт. 4 миң, 5 миң
8.000 деп коелу Памирдеги кыргыздарды. Бул алыс жакта жашаган эл, кыйын шартта жашап атышат. Биздин ошол Памир участоктун чек арасында эле ушуларга кайтарып атат. Анан бир депутаттык полномочияны Карзай берип койгон. Ошол парламентте депутат болуп отурат. Турду деген депутат бар болчу. Анан кийин уруушчулук жөнүндө сизге мисал. Кичи Памирдин ханы бар эле, азы каза болуп калды ал киши. Ал каршы чыгып 4-5 жылдан кийин бул улуу Памирден бир депутат болгондо биз Кичи Памирден депутат болбой калып атат. Дагы бир депутаттык орун бергиле деп чыкканда. Анан кийин Карзай караштырып көрүп депутатты жөн эле коелучу да анан Памирден депутат жок болуп калды. Кайрылуу талаш, тартыш. Уруучулук деген ошол болот. Рахмат. Сизге бизде конокто Орозбек Молдалиев болду. Саясаттануучу жана коопсуздук маселелери боюнча адис. Рахмат. Рахмат. Сизге саламат калыңыздар.